Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı men musulman bir tuğandarım. Birinçiden бүткүл alamda жоқ жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таңатыпта күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин ушул вакытка чейин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Ошондой эле Аллах Таала өзгөчө ошо Рамазан айында туткан орозоңуздарды толугу менен кабыл кылган болсун. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, биз Куттуу орозо 2024 Марватовы түз эфирде берүүбүздү баштадык. Сиздердин назарыңыздарда мен Шарапов Бактияржан Акимович. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Ушундай улуу болгон Аллах сиз менен бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Албетте урматтуу туган, дин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык мээнети менен келди. Бүгүн Аллах Таала сиз бизге өмүр берип, ар бирибизди улуу Рамазан айына жеткирди. Аллах Таала кабыл кылган болсо, бүгүн Рамазан айы мына келет, башталат деп аттыгы эле урматтуу туган 9-чу күнү дагы өтүп кетти. Өмүр деген дал мына ушундай экен урматтуу туган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Рамазан айын туурасында айтканда: "Хаза шахрун аввалуху рахматун ва ахиру аввалуху рахматун, аусатуху магфиратун ва ахируху итқу минан ниран." Алдыңгы 10 күнү Аллахтын рахматы жааган күн, ортосу күнөөлөр кечириле турган, акыркы 10 күндүк дозоктон азат боло турган күндө урматтуу туган. Мына ошол Аллахтын рахматы жаап турган күндөрдүн ичинде турабыз урматтуу туган. Андыктан сиздерде ушу Рамазан туурасында, дегеле орозо кармоо туурасындагы сурооңуздар бар боло турган болсо, бизде экранда турган номерге сурооңуздарды жазган болсоңуздар, албетте биз жооп берүүгө даярбыз. Угуучулардын, көрүүчүлөрдүн эсине айта кете турган болсок, бизге талак маселеси боюнча суроо бербегениңиз жакшы. Анткени ал түз эфирден чечилбей урматтуу туган. Ал боюнча Жибек жолундагы муфтиятка барасыз, ошол жерде атайын адамдары дайындалган, ошолордон суроо аласыз. Ошол эле учурда төшөк маселеси боюнча суроо бербегениңиз жакшы. Анткени бизди канчалаган адамдар үй бүлөсү менен, кыздары менен, уяттуу адамдар менен чогуу биргеликте отуруп угушат. Ошондон аларды дагы ыңгайсыз абалга калтыргыбыз келбейт. Ошондон туура түшүнөсүздөр деп ойлоймун, урматтуу туугандар. Мындан башка сизде каалаган сурооңуз бар боло турган болсо, албетте биз жооп берүүгө даярбыз. Ооба, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ис'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Эгер деселер билбесеңер, билгендерден сурагыла деп айткан урматтуу туган. Ооба, биз билбеген нерсебизди сөзсүз сурашыбыз керек. Анткени аталарыбыз айтып кеткен: "Уялбай сураган алым, уялып сураган өзүгө залым" деген урматтуу туган. Билбеген нерсени чынында эле уялбай сурай турган болсок, толугу менен билип алабыз. Билбеген нерсени деле урматтуу туган уялып сурабастан жер карып жүрө эле турган болсок, анда өзүбүзгө өзүбүз зулумду кылган болобуз. Эми урматтуу туган, баардыгыбыз билебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ит бар үйгө периште кирбейт" деген. Ит бар үйгө периште кирбейт. Ушул хадистин шархында алымдарыбыз, мухаддистерибиз жазат: адам баласынын ичинде 3 ит бар. Адам баласынын ичинде 3 ит бар. Көр албастык, ичи тарылык, текеберлик. Ит бар үйгө периште кирбейт деп кайра жазып коюшкан урматтуу туган. Ошондон биз өзүбүздүн огороддогу короодун ичиндеги итти чыгаруунун эле аракетин кыла бербестен, өзүбүздүн жан дүйнөбүздөгү ичибиздеги итти чыгарып ала турган болсок урматтуу туган, мына ошондо жашообуз өтө жеңил болот. Бүгүн чынында эле ичибиздеги көр албастык, ичи тарыдык, текеберлик ит болгондуктан, урматтуу туган, бир канча алдыга жыла албастан, адамдардын жакшылыгын көрө албастан, жок болсо бере албастан, урматтуу туган, бар болсо көрө албастан жашообузду өткөрүп аткан учурубуз. Ошондон мен айтат элем, бүгүн улуу Рамазан айында жалпыбыз өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазалоо менен биргеликте, ичибиздеги иттерди чыгаруу менен биргеликте урматтуу туган, ибадат кыла турган болсок, албетте бул күндөрдү биз
пайдаланып калган болобуз. Биздин алгачкы сурообуз келип түштү. Ассаламу алейкум устаз, мен биринчи жолу орозо кармадым. 3 күн билбей оозду убактысынан бир аз кечигип бекитип алыптырмын. Эми жетпей бекитем. 3 күн орозом кабыл болбой калабы ошондо дейт. Ооба, коркунучу бар урматтуу тууган, жаңы баштаган болсоңуз эч нерсе эмес. Албетте сиз энди айыт намаздан кийин, орозодон кийин кайра 3 күн кармап берип кое турган болсоңуз, мына ошондо чыныгы максатка жеткен болосуз урматтуу тууган. Алхамдулилlah бүгүн күнү негизи орозо деген таң аткандан күн батканга чейин да. Таңдын атышыны Насаат медиада толук убакыттары менен, секунду менен чыгарып берип койду. Ошол учурда ооз жабылыш керек. Андан кийин толугу менен не кыласыз? Убакыты кирген учурда ооз ачылат. Ассаламу алейкум. Орозодо тиш дарыласа болобу? Ооба, тиш дарыласаңыз болот урматтуу тууган, оозуңуз ачылбайт. Укол берген чакта дагы оозуңуз ачылбайт. Албетте сууду жутуп ийбесеңиз. Саламатсызбы? 1 жашка толдук. Эркек төрөлгөндө 2 кой сойлат дешет. Экинчиси солбой калды. Ушул боюнча кененирээк маалымат берип койсоңуз дейт. Ооба, урматтууган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям неберелүү болгон учурда, Хасан Хусейнату неберелүү болгон учурда экөөнө 2 койдон 4 койду сойгон. Бул кой союп беришлик сүннөт. Муну акыйка деп коет. Кыргызда жентек деп коет. Жентек тойго барабыз депчи. Уул болсо 2 кой. Албетте төрөлгөндөн кийин 7-нчи күнү союлуш керек. Болбосо 14-нчи күнү, болбосо 21-нчи күнү, болбосо кайсыл учурда күчүңүз жеткен болсо ошондо. Эми бирөөсү союлуп, экинчиси союлбай калган болсо, эми урматтаган күчүңүз жетеби? Азыр каалаган учуруңузда кан чыгарып ошондо союп койгон болсоңуз, анда туура болгон болот. Күнөкөр болбойсуз. Ассаламу алейкум. Орозодо дары иссе болобу ооз ачылганда дейт. Ооба, урматтууган. Орозо деген сөз таң аткандан күн батканга чейин эле ичкенден, жегенден, аял менен төшөк маселесиге баргандан тыйылуу. Шар'ий маанасы урматтууган. Анан ооз ачкандан кийин дары ичесизби, жейсизби, кайра жапканга чейин эмне эле кылсаңыз болот. Адал нерсеби иче бериңиз, адал нерсеби жей бериңиз урматтуу тууган. Никеңиз, ак никеңиздеги аялыңыз болду. Ооз жапканга чейин шарият ишиге барсаңыз дагы толугу менен боло берет. Саламатсызбы? Менин сизге суроом бар эле. Бутум аллергия болуп жатат. Дарат алса өтөбү дейт. Дарат алсаңыз өтө берет. Аллергиядан урматтууган дарат өтө берет. Бирок сиз дарыланыңыз. Сууду кайра тийгизе бергенде зыяны тийбейби? Врачтар менен сүйлөшүңүз дагы, эртерээк дарылатыңыз. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Аллах таала карылык жана өлүмдөн башкасын бардыгына шифа койгон деген. Шифа бар урматтуу тууган. Толугу менен не кыласыз? Дарыланыңыз. 1 жаш 8 ай балам бар. Эмет, тамак жейт, орозо кармап атам болобу? Сөзсүз болот. Урматтуу менин бир туугандарым, жалпы эжелер, апалар, жеңелер, карындаштар, дегеле аял заты боюңузда бар. Ал канча айлык кызыктырбайт. 1 айлык, 2 айлык боюңузда бар, кызыктырбайт. Сүт эмизип атасыз, канча айлык кызыктырбайт. Орозо кармаш сиз үчүн фарз. Качанда боюмда бар, мен кыйналып калат экенмин, таксикоз болот экенмин, сүт эмизип атам, балам ачка калат экен, тойго албай калат экенмин десеңиз, ошондо сизге оозду ачып алганга уруксат, оозуңузду ачып алганга уруксат урматтууган. А негизден жалпыбызга кадимкидей эле фарз. Ассаламу алейкум. Намазды да жаңы окуп баштадым, кагаздан окуса болобу? Бирок мен коркуп ката кетирип калбасын деп багымдаттан башканы окуган жокмун. Туура эмеспи? Баары эле кагаздан окуп турса болобу дейт. Азыр үйрөнсөңүз болот. Намаздын убакыты келгенде учурда урматтууган кагаздан карап окусаңыз болбойт. Багымдат бир эле учурда 1 саатка жетпей үйрөнүп алсаңыз болот урматтуу тууган. 1 саатка жетпей эле азыртан баштап кагазды караңыз, багымдатка чейин үйрөнүп аласыз. Багымдатка келгенде кагазды карабай окуңуз. Андан кийин пешинди карап окуңуз. Пешин убакыты келгенде кагазды карабай окусаңыз болот урматтуу тууган. Фарыз бул, эртерээк баштаңыз. Ассаламу алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун. Кур'ан хатымды эң аз канча күндө бүтсө болот? Мен күндө бүтүрүп атам болобу дейт. Машалла. Мен 3 күндө бекен, 3 күндө. Мен 3 күндө бүтүрүп атам болот. Болот, сонун болот урматтуу тууган. Албетте, негизден маңызын карап шашпай окуган жакшы.
Kээ бир карыларыбыз бар, хафизлер бар, күнүгө хатым кылгандар бар, урматтуу. Кээ бирөөлөрү бар, кечинде, мына ороз айында өзгөчө, кечинде бир жолу, эртең менен бир жолу, кечинде. Ошондой 24 сааттын ичинде 2 жолу хатым кылгандар бар. Ооба, урматтуу, бирок шашпай, маани маңызын карап, Аллах Тааладан кечирим сурай турган жерде кечирим сурап, бейишти сурай турган жерде бейишти сурап, дозоктон азат боло турган учурларда азат болуп, кайсы нерсени Алла сизге берген болсо шүгүр кылып, кайсы нерсе жок боло турган болсо амал кылайын деп фикир кылып окуганыңыз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Казан намазды шамга чейин окуса болобу дейт. Шамга чейин жок, шамга чейин эмес, урматтуу, шамга бир жарым саат калганда токтосоңуз жакшы болот. Анткени күн батып бара аткан учурда нафил намаздагы, каза намаздагы окуганга болбой калат. Албетте асырдан кийин каза намазды окуй бериңиз, шамга жеткирбей токтосоңуз жакшы болот. Саламатсызбы? Мен 12ге чыктым, орозо кармасам болобу дейт. Болот, урматтуу, демек сиз азыр түшүркө эркек бала болсоңуз, сизге фарыз болду деп эсептейбиз. Түшүркөгөн болсоңуз, түшүркелик болсоңуз дагы сиз орозо кармасаңыз боло берет, урматтуу, сообу ата-энеңизге жазылат. Ассаламу алейкум. Аял киши көп жылдык каза намазын 9 жаштан эсептеп окуп баштайбы же 14-15 жаштан баштап окуйбу? Рахмат дейт. Этияттыктан ошол 9 жаштан баштаганыңыз жакшы. Негизи кайсыл учурга келгенде сиз түшүркөп этек кирип көрө баштаган болсоңуз, ошол убакытта сиз балагатка жетти деп эсептейсиз. Азыр эсиңизде жок боло турган болсо, анда этияттыктан 9 жашта. Эсиңизде бар боло турган болсо, ошол 12ге этек кирип көрө баштадыңызбы, 13төбү, ошондон баштап туруп бардыгын окуй бересиз. Ассаламу алейкум. Орозо кармап жүрүп ачка болсо орозо кабыл болобу дейт. Машалла. Орозода сөзсүз ачка болосуз да. Орозода сөзсүз ачка болосуз, урматтуу тууган. Ошол орозонун дагы максаттары мына ошол ачка болуп, нандын кадырына жетип, деги эле суудун кадырына, тамактын кадырына жетип, ошол тамакты сиз бары туруп жебей жатасыз да, Бул орозо Алла менен пенденин ортосундагы өтө чоң сыр да бул. Чоң сыр. Алладан коркуп гана жебейсиз да, бары тура турматан бир жебей жатасыз. Неге? Ошол ачка жүргөндөрдүн кадырына жетиш үчүн сөзсүз кабыл болот. Сөзсүз кабыл болот. Ассаламу алейкум. 6 шифа аяты кантип ичирсек болот? Балам оорудан айыкпай жатат. Абалы оор, кененирээк айтып коесузбу? Дамыла, рахмат эт. 6 шифа аят эгер кагазга жазылганы бар боло турган болсо, зафарон менен сууга саласыз да, урматтуу тууган, 5 литрлик сууга салып туруп, салсаңыз ал өзү жибит дагын, ошол сууңуз зафаронго айланып калат. Ошол сууду шифа ниетинде берсеңиз болот. Анан окутуңуз, врачтарга көрсөтүңүз. Алла шифа берсин. Ассаламу алейкум. Канча сомго канча зекет берүү керек дейт. Канча сомго канча зекет берүү керек? Сизде канча сомуңуз бар, урматтуу? Ошону 40ка бөлөсүз. Зекет фарыз болгон болсо сизде канча бар? Ошонун баарына 40ка бөлөсүз дагы, ошол бир бөлүгүнү бересиз, болду, кытылдыңыз. Рамазан айында бере турган болсоңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Рамазан айында бир фарыз амалды аткарсаң 70 фарыз аткарды деген сооп жазылат деген. 70 фарыз. Ошондо сиз Рамазан айында зекет берсеңиз, 70 жылдан бери зекет берип келе жатат деген соопту аласыз. Алла кабыл кылсын. Саламатсыңарбы? Сиз жин чыгара аласызбы же ким чыгара алат? Сиз кимди сунуштайсыз? Бишкектен урматтууган, мен чыгара албаймын албетте. Мына Сенамент борборунда карылар бар. Ал жерге барсаңыз болот. Арчебекте Бешикте Садулла деген кары бар. Ага барсаңыз болот. Касим мечитинде Нур Мухаммад деген бар. Ага барсаңыз болот. Кызыл аскерде ким деген Халид деген кары бар. Ага барсаңыз болот. Дордой жакта Юсуф деген бар. Аларга барсаңыз болот. Себебини издей бериңиз. Алла шифа берсин. Ассаламу алейкум. Ыйык Рамазан айыңыздар марек болсун. Амин. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Амин. Суроо берейин дедим эле. Мен көп Куран, зикир 4948 кылам, туурабы дейт. Өтө сонун Куранды, зикирди андан дагы көбүрөөк кылыңыз. Бул көп эмес, бул эсептелип эле турбайбы матуан? Эсептей албай калган деңгээлде кылыңыз, ошону көп деп эсептейсиз. 4948 бул аз. Бул аз, урматтууган. Ассаламу алейкум устаз, бир айдан бери эч ишим жүрүшпөй калды. Эмне жашасам да болбой жатат. Бул эмнеси, сыйкырбы? Эмне кылсам болот? Жок, урматтууган, сыйкыр эмес. Сиз намазыңызды, 5 мал намазыңызды окуңуз. Аллах Тааланын жолуга, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарыңыз, туура сөздү сүйлөңүз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Эй иман келтиргендер, силер Алладан коркула жана туура сөздү сүйлөгүлө" деген. Макул, Алладан корктуңуз, туура сөздү сүйлөдүңүз, натыйжа эмне болду? Аллах Таала өзү айтат, Аллах Таала ишиңерди оңдойт жана күнөөңөрдү кечирет дейт. Ошондон ишиңиз жүрүшпөй калчудай, сиздин жолуңузга эч ким жатып алган жок, ишиңизге эч ким бир нерсе алып келип тосуп койгон жок. Балким өзүңүз калп сүйлөп атасыз, же адамдардын акысыны жеп атасыз, же намазыңыз болбой атат, кандайдыр бир жерден кемчилигиңиз бар, ошолорду карасаңыз албетте жакшы болот. Ассаламу алейкум, мен бир аял менен урушуп
кеткиле 3 жыл болду, ошого кыжалат болуп жатам. Эмне кылсам болот? Барып кечирим сураңыз. Рамазан айында урматтаган, колуңузга бир аз хадия, белек, бекчекти алып алыңыз дагы, барып туруп кечирип коюңуз. Менден кетти каталык, мен ушундай күнөөкөрмүн деп, андан кечирим сурап койсоңуз, 3 жылдан бери ал деле унутулуп деле калса керек. Эч нерсе эмес, мен ошондой эле кечирип койгонмун деп жыргап каласыз урматтаган. Ассаламу алейкум, мен 1 жыл мурун жаңы намаз окуп баштап, жолдошум арак ичип атканын таштап салгам. Эми кайра баштай албай атам, кантип баштасам болот? Даарат аласыз дагы, жай намазды салып туруп, үстүнө чыгып алсаңыз баштап кетесиз урматтуу тууган. Албетте сиз жолдошуңуз ичип аткандан баягы битиге өтөшүп, кийимини өрттөптүл дегендей эле болуптур да. Сиз намазды таштаган жоксуз, намаз сизди таштап койду. Ошондон азыр Рамазан айында тобо кылып, кечирим сурап, дааратты алып, жай намазды салып, үстүнө чыгып алсаңыз баштап кетесиз буюрса, Алла жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум, таравих намазын ортодо шартка жараша окуй албай калса эмне болот дейт? Сооптон кур каласыз, сооптон кур каласыз. Албетте сүннөт, таравих намазын окуштук сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Рамазан айында bir фарыз аткарсаңыз 70 фарыз аткарды деген сооп аласың. Ал эми bir сүннөт, нафил намаздарды аткара турган болсоң, анда фарыз намазды аткарды деген сооп аласың. Таравих намазга барып 20 ракат сүннөт дегениңиз менен Аллах Таала фарыз окуду деп кабыл кылат. Алла жеңилдик берсин, барсаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум устаз, кечке оозу ачтырып кетерде зорго тамак аш ороп берсе не дейт? Ассаламу алейкум устаз, кечке ооз ачтырып кетерде зорго тамак аш ороп берсе болобу? Бул туура эмес деп жатышат дейт. Зорго сухур деп коет, саарылык ичкенге, сухурлукка. Болот, эмне үчүн болбош керек урматтаган? Ооз ачар кылды, караса тамак ашып калды. Салып берсин, өтө сонун болот да. Алып кеткиле дей турган болсо, алып кетсеңиз өтө жакшы болот. Ысыраф болбойт урматтаган. Анан үйдөн ийгеси алып кеткиле койгон нерсени демейинче алып кеткенге акыңыз жок. Албетте коюп калса, алып кел, пакеттеп кел, алып берейли да, дегениңиз жакшы нерсе эмес. Унчукпай сабыр кылып туруңуз. Ошол ооз ачар кылган адам, алдыңыздарга коюлганда да алып кетиңиз, biz жеп кетиңиздер дей турган болсо, анда канча каласаңыз ошончо алып кетсеңиз болот урматтуу тууган. Себеби ал калганда ысыраф болуп калат. Ассаламу алейкум, маркумду жундургандарга кийим кече берүү парызбы? Кеңири айтып коюңчу, алдын ала рахмат дейт. Маркумду жуундурганда, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, маркумга жуундурганда эң жакын адамы кирет. Эгер чоң ай адам болсо, анын балдары, Эгер аял киши болсо, анын кыздары кирет. Кыздары болбой турган болсо, бир туугандары кирет. Алардын ошол жууп акыркы сафарга узатышы алардын милдети урматтуу тууган. Милдети. Ошол милдетин аткарып аткан болсо, аларга эмне үчүн кийим бериш керек? Менин дагы башымдан өткөн урматтуу тууган. Мен өзү атамды ошентип жуундуруп, кеминдирип, жерге берип келгенден кийин, буга кийим алып бериш керек экен, муну ыраазы кылыш керек экен. Айланып кетейин. Атам менден ыраазы болсун, Ал менин милдетим да. Ал сиздин милдетиңиз урматтуу тууган. Сиз ошондой кылыш керек. Анан ошол милдетин аткарган адамга кийим кече алып бериш деген жок, андай нерсе шариатта жок. Ассаламу алейкум, орозодо боёнсо болобу? Ооз ачылып кетпейби дейт. Жок, күйөөңүзгө боёнуп үйдө олтурсаңыз болот. Оозуңуз ачылбайт. Албетте күйөөңүзгө кайсы эле учурда болсо күйөөңүз үчүн боёнсоңуз болот. Көчөгө боёнуп чыга турган болсоңуз, анда жок урматтаган, зына таркатканга барабар болот. Ассаламу алейкум, ооз жабарга турбай калса эмне болот? Ачка калат урматтуу тууган, эч нерсе болбойт. Ачка каласыз. Турбай калсаңыз эч нерсе жебестен, эч нерсе ичпестен туруп, ниет кылдым бүгүнкү фарыз орозону кармамакка деп койсоңуз, болду, орозоңуз кете берет, ачка каласыз. 2 күн ошентип турбай калсаңыз, 3-күнү күнү уктабай каласыз урматтуу тууган. Көзүңүз пар этүл ачылып кетип, тамак жей баштайсыз. Саламатсызбы? Курсактагы баланын жынысын билип, майрамдап, кийендер пати кылган негизи туура болобу? Жок, туура эмес урматтуу. Туура эмес. Ал курсактагы бала, анан урматтуу тууган азаттан эле баштап аракет кылбай, жок, дуа кылыш керек, толугу менен Аллахтан сураныш керек урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз, орозодо музыка укса болобу? Орозодо эмес, башка учурда деле укканга болбойт. Эмнеге? Анткени урматтуу тууган, ал жүрөктү карарта турган нерсе. Адам баласыны мерез кылып, ырайымдуулук, мээримдүүлүктөн алыстата турган нерсе. Ошондуктан ар бир учурда деле укпаганыңыз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум, аялым экөөбүз намаз окуйбуз. Мен өзүм коомат айтам, өзүм имамдыкка өтөм. Өтө сонун урматтуу тууган. Сөзсүз үйдө бул дагы сүннөттөрдүн бирөөсү урматтуу тууган. Ушундай кылыш керек, сүйүү болот, ортодо махаббат болот. Качан эркек аялыдан жакшыраак окуй ала турган болсо.
Аялыңыз сізден жақсы оқи тұрған болса, жоқ өзінше оқы, мен жаматқа барам, үйде оқығанға болбайды деп тақуалық қылып мәчітке де барыңыз. Аялыңыз сіздің арқаңызда тәжбитіңіз тура емес екен деп тұрса, шеременде боласыз. Әлбетте аялыңыздан жақсырақ оқыңыз, имамшылық өтіңіз, өте сонын болады. Ораза фитрде сөзсіз мешітке беріш керек пе, же бейбешараларға берсе болуы. Айланып кетейін, өте сонын сұрау бердіңіз, мүмкіншіліктен пайдаланып мен сізге айтып қояйын. Ушул уақытқа чейин мен имам болып иштеп келдим. Мен өзгөчө имам болып тұрған учурда жалпы оразанын башында яшикке печат басылып, ораза фитрдин баасы коюлганда эле элге жарыя берем. Урматтуу менин мусулман туугандарым, силер ораза фитрди кыйналып аткан адамга бергиле. Ким кыйналып атат, уялбай алгыла. Макулбу? Ооба, эми биз кыргыз эли ушунчалык алхамдулилла намыстуу элбиз. Барып мына менин ораза фитрим десе намыстана турган адамдарбыз да. Эмне мен ораза фитр ала турганчалык болуп калдым, эмнеге мага берип атасың депчи. Мына ошондуктай бул намысга тийгендиги үчүн көпчүлүк адам бере турган адам таппаган калганда, анан мечитке алып келип салгыла. Мечитке алып келип эң биринчи урматтаган өзүң бер, мени кыйнама. Сен алып келип яшикке салганың менен мечитке бердим деп атасың, мечит албайт, мечит иштетпейт. Мечитке ал акчаны иштеткенге болбойт, урматтуу тууган. Анан алып келип бересиң, эми айыт күнү мен айыттабай эле ошо яшикти корыймын да. Бирок урдап кетпесе экен. Ушуну эптеп ээсине тапшырып алсам экен депчи. Бөлүнгөндөн кийин анын кармап алып туруп, эми адамдарды чакырасың, урматтуу тууган, ошол ар бир кедейлерге бөлүнүп берилет ал. Сиз аны өзүңүз мечитке эмес, кедейлерге бериңиз. Анан адам таппай калсаңыз, айла жокто мечитке алып келип саласыз, мечиттеги имамдар аны толугу менен муктаж адамдарга таркатып берет, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум, оразаңыздар кабыл болсын. Кадыр түндө окула турган дуалар бар экен. Окубастан, кадыр түндү тоспостон уктаса күнөө болбойбу? Күнөө болбойт. 83 жылдык ибадаттан куру каласыз, урматтуу. Жылына бир эле жолу келе жаткан турган өтө чоң мүмкүнчүлүк. Ошону дагы эми уктап кала турган болсоңуз, анда кыямат күнү өзүңүздөн гана көрөсүз. Күнөө болбойт албетте. Ассаламу алейкум, зекетти ар бир адамга канча бериш керек дейт. Ар бир адамга эмес, урматтуу. Зекет бул байларга гана фарыз. Байлыгыңыз канча бар, ошону 40ка бөлөсүз дагы бир бөлүгүн бересиз. Албетте жакын туугандарыңыздан баштап берсеңиз жакшы болот. Ассаламу алейкум, тарах намазын аялдар кыскартып окуса болобу дейт. Ооба, урматтуу тууган, негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8 рекет окутган, кийин Умар разыяллаху анху 20 рекет кылдырган, урматтуу тууган. Ошондуктан аял заты болуп туруп 8 рекет окусаңыз дагы бул дагы сүннет катарында өтөт. Ассаламу алейкум, оразаңыздар Алла кабыл кылсын. Амин. Фарыз намазда жаматтан бир же 2 рекет кеч калсак, кулак кагып кошулгандан кийин кеч калган рекетти окуп атканда зам сүрөсүн кошобузбу дейт. Ооба, 1-2 рекеттен кеч калсаңыз, 3-4 рекетке эмне кылдыңыз? Имамга кошулдуңуз дагы акыркы 2 рекетке зам сүрө окуп туруп толуктап коесуз. Ассаламу алейкум, оозду кайда асса сооп көп болот? Үйдөбү же мечиттердеби? Айырмасы жок, урматтуу тууган. Ассаңыз эле болду. Ассаңыз эле болду. Албетте бүгүн берешендерибиз, машалла, акчасын каяка иштетүүнү билген адамдар мечиттерде ретке туруп келип, ушул ораза кармагандардын оозун ачтырып сооп алайын деп атат, урматтуу тууган. Аларга барсаңыз дагы жакшы болот, мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Жок, үйдө бала чакка менен отурам десеңиз дагы болот. Чакырган үйдө эмес, кайсы бир адам үйгө чакырышы мүмкүн, чайханага чакырышы мүмкүн. Кыскасы, урматтуу тууган, ассаңыз эле болду. Ассаламу алейкум, ооз бекиткенден кийин замзам сууну билбей калса, аны эмне кылса болот дейт. Замзам сууну билбей қалса, аны эмне кылса болот дейт. Кайра бакалашка коюңуздан оозун жаап коюңуз, урматтуу тууган. Эртеңки күн бар, иче бересиз. Ассаламу алейкум, ооз бекиткенден кийин азыр айттык. Авам деп кетти, бир кичинекей кызы жана аялы бар, ошолорго зекет берсек болобу? Аялым өтүп кетти дейт. Авам өтүп кетти, бир кичинекей кызы жана аялы бар, ошолорго зекет берсек болобу дейт. Албетте колунда жок болгон болсо, урматтуу тууган, сөзсүз болот. Эң жакшысы ошолорго бериңиз. Анан авасы өтүп кеткен менен алынын байлыгы дагы болушу мүмкүн да, бай болгон болсо аларга бергенге өтпөйт. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыз дамылла, мен жесир аялмын, 4 балам бар. Улуусу 12 жаш, кичинеси 4 жаш. Мага зекет садака беришет. Ошолоду жер алам деп чогултуп жүрөм. 60 миңдей акчам бар инимде. Ошондон мен да зекетин беришим керекпи дейт.
600 mиң екен, 600 миңден, о, машалла, сіз бай болып кетіпсіз ға. Албетте, урматтуу тууган, 600 миң боло турган болсо, сіз зекетін 1 жыл болгон болсо, 1 жылга жетелек болсо бербейсиз, 1 жыл болгон болсо, сіз сөзсүз 40-ка бөлүп туруп 1 бөлүгүнү бересиз. Анан сіз зекет алганга, сіз уже акыңыз жок. Сіз бай болу есептелесіз урматтуу. Анан үй алышлык фарз эмес, машина алышлык фарз эмес да. Азыр ошончоңуз бар, эртерээк бир жерге киргизип бир нерсе кылып, өзүңүздү кедей кылмайынча 600 миңди сактап турган болсоңуз, сиз жеткен байсыз. Андай акчаны көргөн бар, көрбөгөн бар. Албетте элибизгеден айлансак болот. Саламатсызбы? Намазды телефондон карап окуса болобу? Үйрөнсөңүз болот. Азыр багымдатты үйрөнүңүз телефондон, пешинди үйрөнүңүз, асырды үйрөнүңүз, шамды үйрөнүңүз урматтуу тууган. Куптанды үйрөнүңүз дагы вакыты кирген да карабастан окуңуз. Я Рабби, ассаламатсызбы? Истигфарды кантип айтсак туура болот? Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп айтсаңыз туура болот. Истигфар деген сөз Аллахтан кечирим суроо дегени. Я Алла, мени кечир деп кыргызча айтсаңыз деле болот. Чыдабай кошулдук, аялым экөөбүз ооз ачылабы? 2 жолу ачыла турма тутуган, аялыңыз экөөңүз эртең каффара бересиздер, 60 күн катарына ороза кармап бересиз эми. О айыт чыккандан кийин ортодо ачып албастан 60 күн ороза кармап бересиз. Ошондо гана күнүңүз кечириле турмат туган. 60 күн кармай албайм дейт турган болсоңуз, кул азат кылыш керек. Бизде кул жок болгондуктан анда урматтуу тамак бериш керек. Аны кандай бересиз? Муфтиятка барасыз дагы, ошол жактан сурап аласыз. Бул дүйнөдө күнүңүздү кечиртип алыңыз. Ассаламу алейкум, апам ороза кармай албайт. Шонун чечими кандай болот? Эгер карылыктан болуп, оорудан болуп туруп кармай албаган болсо, сиз муфтиятка барсаңыз, фидия деп коет, ороза кармай албаган фидиясын берет, өлчөмү канчалык болот, муфтият чечип берет, ошону бересиз. Менин досум таарынып сүйлөбөй жүрөт, эмне кылсам болот? Ал каяктагы дос урматтуу тууган? Ушундай дагы дос болобу? Доско дос эмне үчүн таарыныш керек? Доско дос эмне үчүн капа болуш керек? Доско дос чыныгы ахирет үчүн дос боло турган болсо, анда урматтуу тууган эч качан таарынбайт. О, бир күн сүйлөбөй калышы мүмкүн урматтуу тууган, бирок 3 күндөн ашык деги эле мусулман адамга сүйлөбөй коюштук адал эмес. Ал эми досуңузду барып айтыңыз, урматтуу, сен экөөбүз доспуз, ахиреттик доссуңбу, жана акчалай доссуңбу, же аш доссуңбу, сен эмне болду деп эле катуу айтып эле нормальный бол деп коюңуз, урматтуу, сүйлөңүз. Ассаламу алейкум, устаз сохорда уктап калса эмне болот? Ачка калат, жана айтып өттүк, урматтуу тууган, тамак жебей калат. Албетте эч нерсени жебей эле ичпестен туруп, оозуну жаап алса, орозо өтө берет. Ассаламу алейкум, устаз, группалаштарыбыз менен ифтар кылсак болобу? Балдар, кыздар дейт. Кыздарыны кошпой эле балдар өзүңүздөр кылсаңыздар жакшы болот, урматтуу тууган. Же болсам кыздар өздөрү кыла турган болсо жакшы болот. Албетте топтолуп, анда дагы ыктыярдуу түрдө колунда жок адам жер карап калбасын. Макулбу? Барлар өзүңүздөр эле атайын шыбырашып туруп эле кылып койсоңуздар сооп болот. Устаз, төрөгөнүмө 2 ай болду. Төрөттөн кийин келүүчү кан 40 күн болчу. Мен тазаланбай жатам. Намаз туура берсем болобу дейт. 40 күн боло 2 ай болгон болсо, 2 ай болгон болсо урматтуу, сиз жуунуп тазаланыңыз. Эң көбү 40 күн, ашыкчасы 40тан ашкан экен, бул ашыкча эле кан урматтуу. Ал нифас каны болуп эсептелбейт. Сиз эртерээк жуунуңуздагы, албетте намазыңызды баштаңыз, орозоңузду кармаңыз, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум, орозодо бирөөнүн колунан көңүлүн орутса эмне болот дейт. Орозодо эмес, жөнөкөй учурда деле бирөөнүн көңүлүн орутушлук жакшы эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусулмандын көңүлүн орутуу дегенде мусулманды капа кылышлык, бул Кабаны бузгандай чоң күнөө болот деген урматтуу. Ошондуктан барып кечирим сурап ыраазы кылып коюңуз. Тарабы намазда жаш балдар ызылдай берет. Жөн олтуру де болобу десе болобу. Болот урматтуу. Негизиден эле ушул жаш балдарды ар биринин ата-энеси өзү ээрчитип барганы жакшы болот. Анан телефонну үйдө алып калганы. Саз тарабыга баратасыңбы? Бары дагы намазыңды окуп, кайра түз үйгө кел деп телефонну алып калса жакшы болот. Чынында эле урматтуу, жаш балдар дагы барысын Алла ата-энесинин жанында олтуруп же болбосо Алла да акырын сонун жумшак тил менен айтып койсоңуз болот. Ажы милдетин аткаруу үчүн барганга акча жагынан шарты болбогон мусулманга ажылыктын сообун ала турган амалдарды айтып коюңузчу дейт. Рахмат. Ажылыктын сообун ала турган, эртең менен багымдатты окугандан кийин күн чыкканга чейин ошол мечитте зикир ибадат кылып отурсаңыз, сиз кабыл болгон ажылык умранын сообун аласыз. Ошол эле учурда ажылыкка шартыңыз болбосо, умрага барганга шартыңыз бардыбы? Мына Рамазан айында умрага барсаңыз, пайгамбар
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким Рамазан айында умра кыла турган болсо, менен ажылык кылгандын соогун алат деген мына ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Ассаламу алейкум устаз, таравih намазында уйкуң келип кыйналсаң же сөздөрүн унутуп калсаң эмне кылыш керек? Укташ керек, урматтуу, укташ керек. Негизден жакшы суроо бердиңиз. 3 түрлүү уйкуң келип турган учурда намаз окуш ары турсун, шофер болуш ары турсун, намаздагы окубашың керек да өзүчү. Уктаңыз, урматтуу, себеби акылыңыз азайып калган болот, эмнени айтып атканды билбейсиз, укташ керек. Саламатсызбы, орозоңуз кабыл болсун. Мен 12 жаштамын, жолук салынып, бирок намаз окубай койсо болобу дейт. Намаз өзү фарыз, жолук дагы фарыз. Урматтуу менин карындашым, Алла өмүрүңүзгө береке берсин. 12 жаштасыз, жолугуңузду салып туруп, намазыңызды дагы баштаңыз. Жашсыз, Аллах Таала жаштын тилегин берет, уйматы туган. Аллах Таала иманыңызга күч-кубат берсин. Ассаламу алейкум дамулла, таравих намазда 5-6 сүрө билсе, ошону кайра кайталап окуй берсе болобу? Болот, урматтуу туган, 5-6 эмес. Куранды башыдан аяк билген карылар деле акыркы 10 сүнөнү кайра кайталап окуй берет. Кайра кайталап окуй берет, урматтуу туган. Алар үчүн ошол 10 сүрө сиз 5-6 сүрө билгендей эле ол эсептелет. Болот. Ассаламу алейкум. Сол далым тырышып оройт. Бардык анализдерди тапшырдым. Жакшы чыкты. Дем салдырыш керекпи билбей жатам. Ооба, дем салдырып дагы көрүңүз, урматтуу туган. Анан хижама кылдырып дагы көрүңүз. Кан алдырып көрүңүз. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Кызымды 9-ду бүткөндөн кийин медресеге берсе болобу? Кайсы медреселер бар? Сунуштап коюңузчу дейт. Мен сунуштагам мына Арча Бешиктеги кыздардын медресеси бар, Курбанжан Даткан медресеси. Ооба, 9-ду бүткөндөн кийин ошол жерге берсеңиз болот. Ассаламу алейкум, тиш алдырганда, ооз канаганда ошону жутса орозо бузулбайбы? Бузулат, урматтуу, аны жутпаңыз. Орозо местеде эле ал ооз кан жутуш жакшы нерсе эмес. Аны түкүрүп салыңыз, жутпаңыз. Жутсаңыз оозуңуз ачылып калат. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Убакыт жок деп куптан витр важип намазын окуп бүткөндөн кийин убакыт бар болуп, таравих намазын окуп витр важип намазын кайра окуса болобу дейт. Жок, сиз куптан витр окуган болсоңуз, убакыты бар болуп калган болсо, таравихти эле окуп коюңуз. 20 ракат таравихти эле окуп койсоңуз болот. Ассаламу алейкум, атам азыр нет ар жылы экен, атам ар жылы орозо кармайт, орозо чыгары менен кайра арак ичип баштайт, токтотпойт. Эмне кылыш керек? Дуа кылып коюңузчу атама дейт. Алла иманына күч-кубат берсин, урматтуу туган. Албетте буну орозо ошону башташын билсеңиз адатыны, орозо чыгардан алдын 40 күнгө даватка чыгып кетип калыш керек. 40 күнгө даватка барып, урматтуу туган, ошондо иманы көтөрүп келип, кайра келгенден кийин чөйрөсүн алмаштырып, мечитте бирге боло турган болсо, андан таштап коет, иншалла. Ассаламу алейкум. Сварщик болуп иштесем, тапкан акчам адалбы? Акыйкатта, урматтуу туган, сварщик болуп иштесеңиз, ишиңизди майыны чыгарып кылсаңыз, өзүңүздүкүнү кылгандай кыла турган болсоңуз, эмне үчүн адал болбош керек? Адал болот и берекелүү болот, урматтуу туган. Эптеп эле мына түшүнбөй эткенде эле эптеп эле ушундай эле болот деп эле жасап кете бере турган болсоңуз, эртерээк бүтүрөйүн деп. Жок, анда берекеси жок болот, урматтуу туган. Ошондуктан сиз адал болушлук үчүн, машалла, берекелүү болуш үчүн майыны чыгарып, кодду өзүңүздүкүнү кандай жасасыз, ошондой кылып жасап бериңиз. Адал жумуш, адал кесип. Ассаламу алейкум устаз, куптан таравих намазы ооз жабарга жакын окуса болобу дейт. Карахият, макруh болуп калат. Анчалык кечиктирбеңиз, урматтуу туган. Я Rabbi, Алла өмүрүңүздөргө береке берсин. Кийинки суроо келсе, биз жооп берүүгө даярбыз. Машалла, жыныстык мүчөдөн суюктук чыгып кетсе, орозо бузулабы дейт. Атайын, урматтуу туган, чыгып кеткенде дүүлүккөн бойдон шахват менен чыгып кеткен болсо, ойго учуруңузда бирөөлөрдү карап отуруп, элестетип отуруп, анда сөзсүз орозоңуз бузулат. Албетте, түшүрүп түшүңүздөн чыгып кеткен болсо, анда эч нерсе болбойт. Жакында бир киши каза болду. Кабырга койгондо караса, кабыр кичинекей экен. Анан жайлап жаткан адам кабырдын ичинде зикир тартып бир аз турду эле, кабыр жарым метрдей чоңоюп кетиптир. Кандай болот дейт. Я Rabbi, анчалыкты көрөлүк. Бузурматтуу аны, машалла, Алла ошондой өтө сонун болот. Эгер болгон болсо, ошондой болгон болсо өтө сонун болот. Саламатсызбы? Орозо битир бир тууганына берсе болот. Ооба, орозо битирди бир туугандарыңыз кыйналып атабы, бир туугандарыңызга берсеңиз болот. Жакындарыңызга берсе болот. Орозо битирди ата-энеңизге бере албайсыз, балдарыңызга бере албайсыз. Бир тууганыңызга берсеңиз болот.
Assalamu alaikum, orozo tutup atam. Kүйөөм orozo tutpa деп күндө сөгөт. Күндүзү да түнү да жатабыз дей берет. Мен көнбөй orozo tutup атам дейт. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Ооба, бул фарыз. Нафилди урматтаган күйөөңүз orozo tutpa дегенге акысы бар. Фарызды tutpa дегенге акысы жок. Күйөөңүз өзү дагы orozo кармасын. Алла кабыл кылсын, урматтуу карындашым, урматтуу эжекем. Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Бул Рамазан айы фарз. Ооба, бул жерде баш ийүү жок, урматтуу туган. Аллахтын өкүмү жогору турат. Assalamu alaikum, сарылыкка туруп тахажжуд окуса болобу дейт. Эртерээк туруп калган болсоңуз сөзсүз болот, урматтуу туган. 5те турган болсоңуз, 4:30 турган болсоңуз, курсакты тойгозуп алып туруп, ошол ооз жапканга чейин тахажжуд окусаңыз болот. Алла кабыл кылсын. Assalamu alaikum, таравих намазын аялдар кыскартып окуса болобу? Азыр айттык, ооба, 8 рекат кылып окусаңыз болот. Күчүңүз канчага жетет, ошончолук окусаңыз болот. Музыка укканда тиги дүйнөдө азап тартабы дейт. Эми Аллах Таала өзү кечирсин, барганда көрө жатарбыз, урматтуу туган. Жүрөк карата турган нерсе болгондон кийин, күнөө болуп эсептелгенден кийин сөзсүз буга жооп берет. Азап тартышынан Аллах Таала өзү сактасын бардыгыбызды. Ассаламу алейкум, балдарыма дем салсам сөзсүз дарат алыш парызбы же дем сала беремби? Рахмат, жоопко дейт. Дарат алышыңыз жакшыраак, фарз эмес, урматтуу туган. Дарат бул намаз окуган гана фарз. Дем салганга даратыңыз жок болсо деле дем салып кое берсеңиз боло берет. Алла шифа берсин. Ассаламу алейкум, менин карызым бар. Орозо фитир беремби? Эгер карызыңыз көбүрөөк боло турган болсо, жок, бербеңиз. Сиз орозо фитир алыңыз дагы берчүлөдөн. Карызыңызды төлөп кутулуңуз, урматтуу туган. Ассаламу алейкум, 20 таравих намазына бир эле ниет кылынабы? Же ар бир 2 рекетке ниет кылуу керекпи дейт. Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, жакшы суроо белди, орчундуу суроо белди. Бүгүн күндөгү урматтуу туган, сиз ар бирине тилиңиз менен ниет кылдым 2 рекет таравих деп айтып отуруш шарт эмес. Сиз азыр машалла оозуңузду жабып, ошол вакыт болуп калыпты деп мачитке жөнөгөнүңүз өзү мына ошол ниет болуп эсептелет. Ооба, 20 рекет деп койсоңуз деле боло берет. Ар бирин 2 рекеттен окуганда ниет кылдым 2 рекет деп койсоңуз деле тил менен жүрөк бири болуп туруп, урматтуу туган, жакшыраак болот. Алла кабыл кылсын. Саламатсызбы? Орозоңуз кабыл болсун. Орозодо карыз болуп калса күнөө болбойбу? Жана оозду убактысынан кеч ачса болобу? Убактысынан кеч ачсаңыз болбойт. Орозодо карыз болуп калса, орозону кабыл болсун. Орозодо карыз болуп калса, эмнеден карыз болдуңуз? Акчаданбы? Же орозону тута албай калдыңызбы? Албетте, урматтуу туган, эч кандай себеби жок эле орозону кармай албай калган болсоңуз, карыз болуп калган болсоңуз күнөөкөр болот. Жөнөкөй орозодо бирөөдөн акча алып, буюмун алып карыз болгонсоңуз күнөө эмес. Аны мүмкүнчүлүгүңүз болгон учурда эртерээк кутулуунун аракетин кылыңыз. Анан оозду өз учурунда ачыңыз. Ассаламу алейкум, дамыла. Атамдын карындашы бар, балалуу болбой калды, өзү колунда жок. Оорубу оорубу жүрөт. Ошол эжебизге орозо питирди берсек болобу? Ооба, берсеңиз болот. Колунда жок боло турган болсо бериңиз, урматтуу туган. Балалуу болбой калды дейт. Машалла, Алла бала берсин. Ассаламу алейкум, ооз бектерде, ооз ачарда дарат алыш керекпи дейт. Албетте, урматтуу туган, ооз бектерде дарат алсаңыз, себеби ооз бекитиш менен эле багымда окуйсуз. Ооз ачарда дарат алсаңыз, оозду ачып курсак тойгондон кийин эле шам окуйсуз. Дарат алганыңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум, устаз, үйдө жалгыз намаз окуганда азанды айтуу керекпи же айтпай деле коомат менен окуса боло береби? Үйдө азанды айтсаңыз сооп болот. Айтпай окусаңыз деле боло берет. Кооматты айтсаңыз дагы сооп болот. Кооматты дагы айтпай окуй берсеңиз боло берет. Күнөөкөр болбойсуз. Албетте, жамааттын ниетинде дегеле, урматтуу туган, ушул айтып окусаңыз сооп болот. Ассаламу алейкум, менин суроом, апам 85те, орозо кармай албайт. Канча фидя бериш керек? Бул боюнча муфтиятка барасыз. Жибек жолу дагы барасыз чоң мешитке. Ошол жерден эсептеп чыгарып беришет. Ассаламу алейкум, канча үйүң болсо закат берсе болот дейт. Үйдөн закат берилбейт, урматтуу туган. Албетте, сиз уюң болсо, уюң 30 уюң болсо, бирөөсүнү бересиз экен. 3төн 4кө чыкмабы экен, ошондой торпокту закатка бересиз. Аттахияту менен салаватты жакшы жаттай албай жатам. Окуса болобу? Жаңы үйрөнүп жаттым эле дейт. Жок, урматтан, бат эле бөлүп аттахиятты 5ке бөлүп жаттаңыз, салаватты 4-5ке, 3кө бөлүп жаттаңыз. Ошентип жаттаңыз, себеби кагаздан карап окуганда болбой калат. Орозоңуздар кабыл болсун. Оорудан айыгуу үчүн кандай дуаларды окусак болот? Толтура, урматтуу, шифа аяттар бар. Аны кылсаңыз болот, урматтуу туган. Куранда шифа аяттар бар. Аларды
окусаңыз болот, дуалар бар, аны кылсаңыз болот. Бал жеңиз, сүт ичиңиз, Аллах Таала чорни түмен ичиңиз, урматтуу кара зирен майыны. Шифа болот сөзсүз. Ассаламу алейкум устаз. Аллахумма ажирни минан нарды толугу менен айтса болобу? Көбүнчө жарымы жартылай айтышат го. Алла сизден разы болсун. Ооба, толугу менен айтсаңыз болот, урматтуу тууган. Негизи азыр сиз жазган деле көбүнчө ошончолугу айтышат. Ассаламу алейкум устаз. Акыретте эже сиңдилер бири-бирин көрүшпөйт деген чынбы? Ушул тууралуу кенен түшүндүрүп бериңиз, рахмат. Жалган. Мындай жалган, урматтуу тууган. Ооба, биздин арабызда дегеле аялдардын ортосунда ушундай сөз бар экен. Кыямат күнү булар көрүшпөйт деген. Эмне үчүн көрүшпөш керек? Бири-бирине жакшы көргөн болсо, урматтуу тууган, экөө тең бардыгы бейишке кирген болсо, сөзсүз көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Анта мага ман ахбабта." Сен кимди жакшы көргөн болсоң, бейиште ошон менен бирге болосуң деген. Албетте эң жакшылар булар эже бир туугандар да, туурабы? Сөзсүз бирге болосуз. Ассаламу алейкум, апам ороза кармай албайт. Ошого байланыштуу ифтар кылып бергени туурабы же ошол акчаны ихсан кылып берген туурабы дамылла дейт. Фидия кыласыз, урматтуу. Фидия ошол ихсан катарында кедейлерге тамак берүү, анын өлчөмү бар. Ошол боюнча муфтиятка барсаңыз, сонун кылып айтып берет. Денеде татуировкасы бар адамдын намазы кандай болот дейт? Алла кабыл кылсын. Татуировканы бир кезде билбей коюп алган, урматтуу тууган, тобо кылсын дагы. Эми азыр лазер менен күйгүзө турган жолу бар экен, жок кыла турган. Эгер ошого күчү жесе жок кылсын, болбосо тобо кылып намазын сөзсүз окусын, кабыл кылуучу Аллах. Ассаламу алейкум дамыла, классташтар менен тойлорго акча чогултабыз. Ошону этке чаккан жакшыбы же алтынгабы дейт? Аны топтобогон жакшы. Этке менен дагы, алты менен дагы эч нерсеге чакпай туруп, топтобой туруп эле той кылган адам, досторум, классташтарым, мен жакшы иш баштадым. Келгиле, чайыңарды ичип туруп, батаңарды берип кеткиле десе, мындан жакшысы жок, урматтуу. Ошол чакырган учурда кимдин көңүлүнөн канча чыгат, барып ошонусун кошуп койсун, урматтуу. Ал карыз эмес. Бүгүнкү күнү этке чакканыңызда, бүгүнкү күнү алтынга чакканыңызда, ал куду менен карыздай болуп калып туруп, бир адамда бар, бир адамда жок. Ооба, бүгүн бар болгон менен сизде эртең жок болуп калышы мүмкүн. Ооба, бүгүн бар болгон менен ошол той баштаган учурда жок болуп калышы мүмкүн. Ошондон бул ызычуу, уруш, талаш, жаңжалга алып келет. Андыктан ал кылганыңыздар туура эмес. Аялдар жамаат менен намаз окуганда бирөөсү имамдыкка чыкса болобу дейт. Негизи Ханафи мазхабында аялдардын жамаат менен окугандагы карахият, макруh болот, урматтуу тууган. Калгандары билбейт экен, эми бир билүүчү окуп берсин, биз жөн эле отура бербейли дей турган болсо, имамдыкка алдыга чыкпайт, ошол тегиз эле бир эле катарда ушундай катарга эле турат, ортолоруна туруп алып туруп, алдыга чыкпастан ошол катарында окуйт, алдыга чыкпайт. Ороза кармап, бирок намазы жок болсо, орозосу өтпөйт деп атышат, кандай дейсиз? Урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ороза өзүнчө фарз, намаз өзүнчө фарз. Албетте, урматтуу тууган, ороза кармаган адамды биз намаз окубаса кармабай эле кой, өтпөйт дей албайбыз. Алла кабыл кылуучу. Ошол эле адам иманын күч кубат берип, 5 бал намазыны дагы окуп ала турган болсо, нур үстүгө нур болот, бардык фарздарын аткарган болот. Рассрочкага умра болбойт, карыз болуп барган болбойт дейт. Бирок сиздин буга чейинки сөзүңүздү угуп калдым. Ушул боюнча болбойт деп айтсаңыздар жакшы болмок дейт. Эмне үчүн болбош керек, урматтуу тууган? Биз оюбуздан эле чыгарып болбойт деп айта бербейбиз да. Келгенден кийин төлөп коюшлук мүмкүнчүлүк бар боло турган болсо, анын ибадатынан эмне үчүн биз тосушубуз керек да? Тоскоол болушубуз керек. Шариатта барбы? Барып келе берсин, эртерээк төлөп койсун, урматтуу тууган. Биз бар нерсени гана айтабыз да, жок нерсени анан кийин, макул, жакшы айттыңыз, болбойт деп айтканга биздин эч кандай акыбыз жок. Машалла, рассрочкага дегенде процент кошулбай турган болсун. Натыйжаны карасын да. Келгенде 2 айда 6 айга бөлүп койду. 6 айда төлөй албай калса эмне болот, урматтуу тууган? Эч нерсе болбойт, 7-нчи айда төлөйсүз. 7-нчи айдачы анда чорный списокко киресиз, кийин сиздин туугандарыңыздан, сиздин кесепетиңизден бирөөгө дагы акча берилбейт. Бирок эмне кылат? Өзүңүздүн ыйманыңыз менен гана төгөсүз дей турган болсо, эмне үчүн болбош керек? Болуп келе берсин, урматтуу тууган. Оз бекиткенден кийин 5 мүнөттөн кийин багымдатты окуса болобу же азан айтылышын күтүш керекпи? Жок, убакыты эле кирген болсо, оз бекитер убакыты болдубу? Болду. Ошондон кийин 5 мүнөттөн кийин окуйсузбу? Албетте күн чыкканга чейин окуп койсоңуз болот. Кээ бир жерде азанды ошол убакыты кириши менен айтат, кээ бир жерде ал азанчы деле мага эле окшогон инсан, урматтуу тууган. Башка бирөө айтып коёр да деп жалкаулоого кармап калган болсо, бир аз ооруп калган болсо, же болбосо барбай калган болсо, ошону күтүп отура бересизби? Эмне кыласыз? Намазды окуй бересиз. Саламатсызбы? 2 бутун кесилип качан комобуз 2 бутун кесип
Саламатсызбы? Эки бутун кесип качан көмөбүз? Бутту ал адам каза болгондо кошуп көмөбү же ошол убакытта көмүш керекпи? Айланып кетейин, ошол убакытта көмүп коюңуз аны. Анын өлүшүн күтүп отурасызбы? Бутту карап коюп, ар ким келгенде чочулап, апарып көмүп коюңуз, урматтуу тууган. Ал албетте инсанияттын мүчөсү, ал көмүлүш керек. Ассаламу алейкум балдарым, 7 жана 8 жашта мектепте каникул болгон жай мезгил убагында медресеге берсе болобу дейт. Өтө сонун болот, урматтуу тууган. 7-8 жашта болсо жашыраак болуп калат. Көбүнчө медресе 10 жаштан жогору алат. Анткени 7-8-ди мен алып окутуп көргөнмүн. Бул көп эле жаштык кылат экен. Чын элечи, өзү жуун албайт да. Ооба барып келип окуй турган болсо өтө сонун болот. Жөнөтүңүз, урматтуу тууган. Ага чейин деле каникулга чейин деле мечиттин имамыга тапшырып койсоңуз, жоопкерчиликтүү кылып туруп сабак ала берсе жакшы болот. Кечиресиз, мен климакс болуп жатам. 3 айдан бери кан токтобой жатат. Ороза кармасам, намаз окусам болобу? Күчүңүз жете турган болсо болот, урматтуу тууган. Анан күчүңүз жетпесе, кыйналып аткан болсоңуз, биринчи дарыланыңыз. Аллахтан шифаны издеңиз, урматтуу тууган. Күчүңүз жетип кан баягы чыгып атат, бул кадимки адаттагы эле айланып калды десеңиз, кармасаңыз болот. 600 000 акча колумда эмес, ар кимге берип койгом да, ошого беришим керекпи дегем да дейт. Ооба да, сиздин акчаңыз да, сиз сактап бер деп бергенсиз да анычы. Ал баары сизге берет да, урматтуу тууган. Ал сиздики акча. Орозо фитрди жол оңдогонго берсе болобу? Жол оңдогонго. Жолго деп берсеңиз болбойт. Орозо фитир бул кедейдин акчасы. Жолдон акчасы эмес, кедейдин акчасы. Мачитке бергениңизге дагы мачиттин светини төлөп койгула, суусуну төлөп койгула, мачитке микрофон алып койгула, идиш аяк алып койгула дегенге болбойт. Ассаламу алейкум, менин 4 айлык кызым бар, кызымды эмизем да, ороза карма батам, ошол болобу? Болот, урматтуу тууган, сонун болот, Алла кабыл кылсын. Фарыз кадимкидей эле. Дагы айтамын, эжелер, канча айлык эмизип атасыз, канча айлык боюңузда бар, кармаш фарыз. Качан кыйналып калам экен, баламды тойгуза албай калат экенмин десеңиз, ачып алганга уруксат. Ассаламу алейкум, ооз жапканда эрте жаап алса болобу? Боло берет, урматтуу тууган, анын эч кандай күнөөсү жок. Албетте саарлыкка туруп ичип коюшлук, бул берекелүү тамак. Ассаламу алейкум, атам арак көп ичет, даватка чыгара албай атабыз, кансек болот дейт. Атаңыздын достору бар да, Айша ата деп коет го. Ошолордун намаз окуганы бар. Ошолорго айтыңыз, Айша ата, мына барып келишиңиз, кызматыңызды мен көтөрөйүн, атам менен бир барып келиңизчи, сураныч деп, ошолордун эмне кылын, кызматын кылып берсеңиз барып келишет. Салам алейкум, жарамазан айтса болобу? Болот, урматтуу тууган. Жарамазан бул арабча жаа рамазан деген сөздөн келген. Рамазан айы келди деп. Кыргызча жарамазан болуп калган. Бизде бешикте балаларын тербеткенде негизден эң биринчи чоң ата, чоң апаларыбыз Алла деп тербеткен. Ал кыргызча болуп туруп, Алла болуп, анан алдейге өтүп кетти да, урматтуу тууган, кыргызча болуп калган. Ошол учурда бир адам кырсыкка учурай турган болсо, биздикилер түлөө өткөрүп атабыз дейт. Түлөө. Ал эмне десе өзү деле билбейт. Түлөө. Тилөө, Аллахтан кыргызчасы тилөө, ушуга жакшылык тилөө деген сөз. Кылсаңыз болот. Саламатсызбы, баланы уруп тарбияласа болобу дейт. Албетте урганда, урматтуу тууган, какус-кокус кылып эле бир жерин сындырып, көгөртүп коюш эмес. Албетте баягы өзүңүздүн сүрүнүңүздү көрсөтүп. Себеби аталарыбызда сөз бар. Ура берсең эти катат, айта берсең бети катат депчи. Ура берсеңиз эти катып калгандан кийин таасир этпей калат. Чоңой берейин, көрөм деп калат. Ошондуктан мүмкүн болушунча дин менен жакшы сүйлөп, өзүңүз намаз окуп, тарбияласаңыз жакшы болот. Ассаламу алейкум, намазды жаңы баштадым, башында көп адаша беремин, анан башыдан окуй берем, кабыл болобу дейт. Башыдан окуй берем, ооба, урматтуу, сөзсүз кабыл болот. Сөзсүз кабыл болот. Алла кабыл кылсын. Ассаламу алейкум, устаз, бизге жашаганга үй сурап коюңузчу дейт. Үй сурап коюңузчу дейт. Жашаганга азыр каякта жашап атасыз? Көчөдө жашап атасызбы? Квартирадасызбы? Шүгүр кылып жашай бериңиз, урматтуу тууган. Ооба, дуа кылабыз, Аллах Субхана таала кенен үйлөрдөн берсин, жакшы үйлөрдөн. Ассаламу алейкум, мен кайнежемдин телефонунан апамдын менин сүрөтүмдү көрүп калдым. Бакшыга апарып окутат экен. Мен WhatsApp-ынан көрүп калдым. Окутум деп бирөөгө жазгандарын эмне кылсам болот дейт. Сиз эч нерсе кылбай да коюңуз. Эртең менен кечинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт дуаларын окуп туруңуз. Ошол адамдарга жакшы сүйлөй бериңиз, урматтуу, эч кандай зыяны тийбейт. Ассаламу алейкум, дамылла, орозоңуз кабыл болсун. Атым Улукбек, мага дуа кылып коюңузчу. Эмнегедир көп ооруп жатам дейт. Алла шифа берсин. Албетте инсансыз, ошого урматтуу тууган. Адамдар таң кыла берет, неге мен ооруп атам? Адамсың да, сен таш эмессиң, сен темир эмессиң, сен жыгач эмессиң. Инсан ооруйт ошондой. Алла шифа берсин, урматтуу тууган. Дарыланып
жуганыңыз ла баса тахура, иншалла көрбөгөндөй болуп кетесиз. Ассаламу алейкум устаз, келинчеги жолдошуна каяша сүйлөсө не болот? Күнөө болот. Күнөө болот. Келинчеги жолдошуна каяша сүйлөшүп арытуусун көзүнө акырайып караган өтө чоң күнөө болот. Бирок бүгүнкү күнү биз эжелерибизди, карындаштарыбызды аттың арман ошентип тарбиялай албай калдык. Ошондуктан кыздарыбызга, эжелерибизге айтышыбыз, бул күнөө болот урматтууган. Хур кыздар жарысылат. Бүгүн сен мунун койнунда буга каяша айтып, буга эмне сөз кайтарып атасың, эртең бизге келгенде сен кур каласың деп айтат урматтуу тууган. Мына ошондуктан эркекти кор кылбаңыз. Ассаламу алейкум устаз, 20 жылдык өткөрсөк болобу? Кыздар балдар жок, арам урматтуу тууган, өткөргөнгө болбойт. Арам нерсе. Менин ушул боюнча айткан баяным бар YouTube'да, карасаңыз ошол жерден толук түшүнүп аласыз. Саламатсызбы? Мен жаңы үйрөнүп аткам, чоң плакатка жазууну карап окусам болобу? Балада болот дейт. Баланы эмизе бериңиз, урматтуу тууган болот. Сиз чоң плакаттан карап үйрөнсөңүз болот, намаз убакыты киргенге чейин. Киргенден кийин ошону карап окусаңыз, анда өтпөй калат. Алдыма Куран карап окубасам, жайнамаздын үстүнөн кадимкидей коркуп калчылдай берем, жүрөгүм түшүп сүрдөй берем дейт. Жок урматтуу тууган, сиз антип өзүңүздү коркутпаңыз, өзүңүзгө өзүңүз дем салыңыз, өзүңүзгө өзүңүз дух бериңиз урматтуу тууган. Жөн эле калчылдаганда жок. Сиз пайгамбар саллаллаху алейхи үммөтүсүз, машалла, сиз өзүңүзгө дем салдырып жүрөгүңүздү көтөртүп алыңыз. Ассаламу алейкум устаз, менин уулум Раян сүйлөп кетсин деп дуа кылып коюңузчу. Орозоңуз кабыл болсун. Амин. Аллах субхана таала тилиндеги түйүндөрдү чечип, Куран окуп, Аллахтын өкүмдөрүн толук аткарып, сүйлөп калышты Алла насип кылсын. Сиз замзам сууну ичирип бериңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Az-zamzam lima shuriba lah", замзам суусу эмне максат ичкен болсо ошого жеткирет дейт. Ошондуктан сиз замзам сууну ичириңиз, иншалла сүйлөп калат. Ассаламу алейкум. Аялдарга таравих намазын кайра түшүндүрүп коюңузчу. 8 рекат кылып окушту дейт. 8 рекат, эгер 20 рекатка күчүңүз жетпеген болсо, 2 рекаттан кадимкидей багымдаттын 2 рекат сүннөтүн окуйсуз го. Ошентип урматтууган 2 рекаттан 4 жолу окусаңыз 8 рекат болот. Дуа кыласыз урматтууган. Албетте 20 рекатка жеткирсеңиз дагы жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Оозду убакыттан кечирээк ачып калса эмне болот? Күнөөкөр болот урматтуу тууган. Күнөөкөр болот. Өз убагында ачыш керек. Сиз аны кечиктирип таква боло бербеңиз. Убагында ачыңыз. Ассаламу алейкум. Оозду кайда ачса сооп көп болот? Үйдөбү же мечиттердеби? Азыр айтып өттүк урматтуу тууган, айырмасы жок. Каякта эле ачсаңыз сооп боло берет. Эң негизги орозо кармашыңыз керек. Үйдөбү, мечиттеби, гасинсадабы, дегеле чайханадабы, ресторандабы, машинада ачасызбы, ачсаңыз эле болду. Ассаламу алейкум. Садака фитирди бергенде бул садака фитир деп айтпай эле чай ичип коюңуз деп берип койсо болобу? Эсептелеби дейт. Жок, садака фитир деп айтканыңыз жакшыраак болот урматтуу тууган. Чай ичип кой дегенде жөнөкөй эле садака болуп калат. Бул орозонун фитирдин садакасы деп бергениңиз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Кандайсыз? Орозоңуз кабыл болсун устаз. Орозо убакытысында гусул кылса болобу? Болот урматтуу тууган. Деп эле баягы инсан да уктап калышыңыз мүмкүн, аялыңыз менен жаткандан кийин карасаңыз убакытка жарым саат калып туруп, оозуңузду, мурдуңузду чайкап туруп, курсакты тойгузасыз дагы, оозду жапкандан кийин гусул алып алсаңыз болот. Мына ошентип урматтуу туугандар, менин бул жакта TikTok'умду да коюп койдум эле, чын айтканда. Бул жактарга мен жооп бере алган жокмун. Сиздерге иншалла кечинде жооп берем, 11ден кийин. Макулбу? Мына ошентип биздин убакытыбыз бүтүп калды. Аллах субхана таала жалпыңыздардан туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Ушул Рамазан айында жалпы мусулмандар үчүн бейиштин эшиги ачык бойдон калышыны, дозоктун эшиги жабык бойдон калышыны Аллахтан сурап дуа кылабыз. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бар болуңуздар, кайрадан көрүшкөнгө чейин.